Жалал Абад шаардык кеңеште түзүлгөн акыркы жагдайды эске алуу менен Өнүгүү Прогресс жана Ата журт фракциялары шаар кеңешин таратуу демилгеси менен чыккан эле. Алар мындай жол менен жаралган абалды жөнгө салууну сунушташууда. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги чыр бир айдан бери уланып келет. Буга чейин шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс, Ата журт жана Республика Ата журт фракциялары коалиция түзүп, төраганы шайлоого аракет кылган. Ал учурда социал-демократтар жана Кыргызстан фракциясы сессияга баруудан баш тартышкан. Кийинчерээк Республика Ата журт фракциясы коалициядан чыкканын жарыялап, азчылыкта калган социал-демократтар жана Кыргызстан фракциялары менен бир альянска бириккен эле. Бирок сот биринчи түзүлгөн коалицияны күчүндө калтырып, сессиянын ишин колдогон. Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бактыгер Ергеш жана Ата журт мекенчил партиясынын төрагасы Камчек Кыдыршаевич Ташиев. Мына ошол эки бүгүнкү күндө лидер мырзаларча келишип сүйлөшүп, биз башынан жакшы мындай мыйзамдуу жол менен коалиция түзүп бараткан жерден ушундай үзгүлтүккө учураганга алып келген партиялар үчүн биз аягына чейин бекем болобуз деп бекем сүйлөшүүлөр болгон. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө республика, то есть Ата журт партиясы жана Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоочулардын алдында ачык ой пикирин билдирип атат. Биз позициябыз бекем. Биз албетте алар менен мындай ири отуруп түзөт кеңешкенге биз даярбыз. Маселе кайсыл принципте, кандай максатта келечектеги ушул фракция коалициянын түзүлүшү же сессияны алып барышы кайсыл мыйзамдын чегинде болот. Сот айтып атат, силер туура сессияны өткөргөнсүңөр деп чечим чыгарып атат. Ал эми ошол эле Кыргызстан СДПК фракцияларынын өкүлдөрү жок, ал мыйзамсыз болгон деп атат. Эми бул жерде биз ар дайым айтабыз, сот калыс болуш керек, сот чекитти коюш керек деп. Сот туура деп чекит койгондон кийин мен ойлойм, соттун чечимине баш ийип, ошонун көрсөтмөсү менен алдыга жылса туура болот.